ар бир үй бүлөнүн башаты бул эркек экен. Тема жөнөкөй угулат. Жубайыбыз болсо жүрөгү менен сезет. Үй бүлөң менен ачык сүйлөш. Менин жүрөгүм тынчпы? Армаңыздар, ардактуу замандаштар, амансыңарбы достор? Сиздер менен ушундай тынчтык күндөр амандашып турганыма кубанычтамын. Менин аты жөнүм болсо Каныбек Маметуулу. Көрөрмандар, өзүңүздөр байкаганыңыздардай бул жаңы канал. Каналдын аты эле айтып тургандай, көбүрөөк биз мырзалар тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Кудай буйрса бул жактан көптөгөн керектүү, кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар деп үмүттөнөм. Андыктан жаңы чыгарылыштарды өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып, жакын дос туугандарыңар менен бөлүшүп, ой пикирлер болсо жазып бизди колдоп туруңуздар. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта болсо биз ар бир мырза үчүн өтө маанилүү, ар бир мырзаны ойлонто турган, өзүнүн жүрөгүнөн жооп издете турган теманы ортого таштайын деп турам. Ооба, тема жөнөкөй угулат, бирок өтө маанилүү. Кандай тема дейсизби? Эркек бул үй бүлөнүн башаты деген тема. Эркек үй бүлөнүн башаты. Алгач көрөрман, башат дегенге токтололу. Башат деген бул эмне? Биз көрүп жүргөн ар бир дарыя, ар бир көл, ар бир суу кайсыл бир жерден башталат. Ошолордун башталган жерин биз башат дейбиз. Башат канчалык таза, терең жана туруктуу болсо, андан аккан агымдагы ошончолук кең, таза жана узак болот эмеспи? Анысы сыңарындай, ар бир үй бүлөнүн башаты бул эркек экен. Аял үй бүлөнүн жүрөгү болсо, эркек анын багыты. Жүрөк кагып турса дагы, бирок багыт туура болбосо, кандай болору баарыбызга маалым. Ошондой эле эркек бул коргоочу, бирок бул кол көтөрүү, же баардыгы мен айткандай болот. Менин айтканым айткан, дегеним дегенди билдирбейт. Эркекти ошондой эле үйдүн дубалына дагы окшоштурса болот экен. Балдар болсо ошол дубалдын көлөкөсүндө чоңоет. Жубай болсо ошол дубалга таянып, тынч жашап, тынч уктайт. Ал эми дубал куласа, ага негизделип турган чатыр дагы кулап, баары запкы тартаары белгилүү. Эгер эркек тынчы жок, болор болбос нерселерге ачууланып, кыйкыра берген адам болсо, ошол маанай бүтүндөй үй бүлөгө таасир этет. Сен үйгө кандай маанай менен келсең, ошол маанай бүтүндөй үй бүлөгө таасир этет. Кээ бирде маанайыбыз жок болгон учурда, тынчтыкты сактаганга аракет кылып, үн катпай отурушубуз дагы мүмкүн. Бирок баары бир биздин энергиябыз сүйлөп турат экен. Балдар андан сабак алат. Жубайыбыз болсо жүрөгү менен сезет. Ошондуктан эркек эң биринчи өзүбүздү башкарганды үйрөнүшүбүз керек экен. Өзүн башкара алган адам гана башкаларга таасир бере алат эмеспи? Эркек бул куруучу дагы. Ал үй бүлө курат. Бул кадимки биз көрүп жүргөн материалдан үй куруш керек дегенди билдирбейт. Анын эң негизги милдеттеринин бири ал өз үй бүлөсүнө тарбия, баалуулук, ишеним жана укук менен милдеттерди орнотот. Замандаш, эркек үй бүлөнүн башаты дедик. Эгер ошол башат булганса, эмне болот? Кээде биз атам бар туруп, бирок атасы жокто эле чоңойдум. Же атамдын мас болгонунан. Же болбосо атамдын кыйкырыгынан башка эч нерсени элестете албайм деген замандаштарыбызды кездештирип эле жүрөбүз. Тилекке каршы мындай күбөлүктөр абдан эле көп. Бул кайгылуу, бирок чындык. Анткени башат булганса, андан агып жаткан агым дагы таза эмес болот. Эркектер өзүбүздү тарбиялабасак, өзүбүздүн жарааттарыбызды айыктырбасак, ошол орууну бүтүндөй үй бүлөгө өткөрүп коет экенбиз. Ошондуктан ар бир мырза, менин башатым кандай? Менин жүрөгүм тынчпы? Мен үй бүлөмө коопсуздукту берип жатамбы, же баардыгы тескерисинчеби деп өзүбүзгө суроо беришибиз керек болот экен. Ал эми башатты тазалоо мүмкүнбү? Албетте. Ар бир эркек баардыгын кайрадан баштап кете алат.
Бул үчүн кайсы гана курактуу болбойлу колду түшүрбөстөн жоопкерчиликти алышыбыз керек болот. Замандаш, өз каталарын моюнга алуу бул алсыздык эмес. Бул тескерисинче чыныгы эрдик. Үй бүлөң менен ачык сүйлөш. Балдарыңа убакыт бөл. Жарыңа түшүнүү менен мамиле кылып кара. Мындан кийинки жасай турган ар бир кадамыңды үй бүлө мүчөлөрү менен кеңешип, аң сезим менен жасоого аракет кыл. Эркек болуу бул жөн гана наам эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Үй бүлөнүн тартиби, тынчтыгы, берекеси көбүнчө ошол үйдүн мырзасына байланыштуу болот экен. Жогоруда айтканыбыздай, эркек үй бүлөнүн башаты. Башат кандай болсо, үй бүлө ошондой агым менен жашайт. Өзүбүздүн жашообуздан байкаганыбыздай, ошол үйдөгү чоңоюп жаткан балдар бизди карап чоңоет. Жубайыбыз бизге ишенип кадам таштайт. Ал эми биздин коом үй бүлөдөн түзүлөт. Ошондуктан чыныгы эркек катары ар бир мырза өзүбүздү өнүктүрөлү. Өз эмоциябызды туура башкарып, ишеним жараталы жана үй бүлөгө тынчтык орнотуучулардан бололу. Айтканыбыздай, башатты сактайлы. Себеби башат соолуса, гүрүлдөп аккан агым дагы токтойт. Замандаш, эркек болуу бул күч эмес, бул туруктуулук. Эркек болуу бул сөз эмес, бул аракет. Эркек болуу бул башат болуу. Андыктан үй бүлөнүн башаты болгон мырзаларга жараткан жардам берсин деп сиздер менен коштошмокчумун. Кайрадан амандашкан жакты бар болуңуздар.